Bismillahirrahmanirrahim. Намазга кайтканыбыздын себеби эң негизги ибадат бул намаз. Ушундай ибадат күнүнө 5 жолу кайталанат. Анан 5 жолу окусак, өмүр бою окусак, өкүмдөрү билбесек, эң өкүнүчтүүсү ушул. Өмүр бою окуйсуң, өкүмүнү билбейсиң. Эмнеси фарз, эмнеси важып, качан бузулат, качан бузулбайт. Буну билбесең, бул эң өкүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн эң зарыл болгон маселенин бирөөсү намаз. Ошон үчүн хадистерде келет: "Ас-сала имадуд-дин, фаман акамаха факад акамад-дин" деп. Ким намазды тургузса, динди тургузат деген сөз хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Ошон үчүн намазды тургузуу үчүн биринчи намаздын маселелерин билиш керек. Рүкүнү кайсы, фарзы кайсы, важыбы кайсы, сүннөтү кайсы, кайсы учурда бузулат. Буларды толук билиштик ар бир мусулманга зарыл, милдет. Фарз. Ансыз намаз болбойт. Ошон үчүн кайра эле Кудай кааласа намазды баштайбыз. Иншалла зарыл болгон маселелерге токтолуп кетип, иншалла түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Жана касратул уку, көп кездешүүчү, көп колдоно турган жерлерди айтабыз. Ошол бизге эң зарыл болгон маселе. Болбосо намаздын жүзияты аябай көп. Эң көп маселе намазда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин окусаңар көрөсүңөр, 2000-3000ге жакын эле хадис китептерде намазга тийишелүү. Жалпысынан 10 000, 20 000 хадис ушул намазга тийишелүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ушундай маселе. Ошон үчүн буга кайдыгер болгон болбойт. Буга жакшы көңүл коюп окуй турган, үйрөнө турган маселе. Ошон үчүн намазды кайра окуйбуз иншалла. Аллах субханаху ва таала баарыбызга чырайлуу, жакшы намаз окуганга товфик берсин. Намазды шашпай, ада кылганга, туура окуганга, тажвид менен, сүннөтү менен, кырааты менен намазын окусак иншалла Аллах субханаху ва таала бизге намаздын хакыйкатын берет. Намаздын сүрөтү болот, хакыйкаты болот. Ал сүрөтү ушул азыркы айтылган нерселер. Ушуларды бекем аткарсак, Аллах субханаху ва таала намаздын хакыйкатын берет. Намаздын хакыйкаты келгенден кийин, эми ошол намаз бизди жамандыктан тыят. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала инна салата танха анил фахшаи вал мункар дейт го. Намаз жамандыктан, уят нерселерден кайтарат деген аят бар. Качан кайтарат жамандыктан? Эгер намазыбыз чыныгы намаз болсо, акыйкаты келсе. Бүгүн мусулмандын баары намаз окуп атабыз, баарыбыз намаз окуйбуз, бирок жамандык иштерде болуп атат. Алла кечирсин. Жамандык күнөө иштерди кылып коюп атабыз, уят иштерди кылып атабыз. Бунун себеби намаздын акыйкаты келген жок. Эгерде намаздын акыйкаты келсе, ал сөзсүз түрдө албетте аны тыят. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Аллах субханаху ва таала бекерге айткан эмес. Ошон үчүн бул сабактан негизги максатыбыз намазды тургузуу, намаздын акыйкатын алып келүү. Намаздын акыйкаты келсе, иншалла калган ибадаттардын акыйкаты келет. Намаз бул Алла менен байланышуу. Келип кетип калып эмес туугандар. Эч качан шашпагыла. Шашып намаз окубагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахаба эштен келип тез намаз окуйт. Кум фасалли фа иннека лам тусалли, кум фасалли фа иннека лам тусалли. 3 жолу кайтарып жиберет. Бар кеткен намаз окуган жоксуң деп 3 жолу. Кийин аллимни я расулаллах, мага үргөтүңүз деп келгенде анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз үргөтөт. Ошон үчүн мешитке келип алып эле эптеп эле колун кагып, рүкү сажда кылып, эңкейип коюп кетип калба. Эптеп эле окуп коебуз. 5 мүнөт окуйбуз, чыдабайбыз ага дагы. Бул уят нерсе. Атайы алыстан мешитке фарз үчүн келебиз. Намазды хаккыда ада кыгыла, акысын бергиле. Ар бир рекеттин акысын бериш керек. Рүкүсүнү, саждасыны, калмасыны, кыраатыны, жасасыны бүт баарын ордуна коюш керек. Анан намаз болот. Ошон үчүн атайы алыстан келгенден кийин жок дегенде 2 рекетти 5-10 мүнөт оку. 4 рекетти 10 мүнөт 15 мүнөт оку. Атайы ошого келдиң сен. Ушул 15 мүнөттүк намаз Алла үчүн. Ошон үчүн намазды шашпаш керек. Намазды шашпай акырын окуш керек. Имамдарга да айтабыз, талабаларга да айтабыз, шашпай окугула. Рүкүдө да шашпагыла, саждада шашпагыла, калмада, жалсада, отурганда, турганда ар дайым намаз шашпай окугула. Муснун тарикасы менен, сүннөт тарикасы менен окугула. Ошондо Аллах субханаху ва таала намазыбызга береке берет. Ошол нурлуу намаз болот. Ошол намазды бетибизге Алла урбайт. Анан бетибизге урба деп дуа кыласыңар. Вала тазриб биха вужухана деп. Бир окуганыбыз эптеп эле мындай тогуч окугандай окусак намаз болбойт ал.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын намаздарын окусаң, хадистерди окусаңар, пайгамбар аябай узун намаз окуган. Түндөрү өтө узун окуган, жекече окуганда мубарак буттар ишип кеткен. Ал эми жамааттын окуганда бир аз жеңилдик кылган, бул деле өтө жеңил эмес. Ошол окуган сүрөлөр узун сүрөлөр болгон. Ошол үчүн атайын уламалар кайсы намазга кандай сүрөлөр окулат айтып койгон. Муфассалат ошого бөлүнгөн. Тибал муфассар, кисар муфассар, аусату муфассар неге бөлүнгөн. Ошонун тегерегиндеги, ошол өлчөмдөгү намазда аяттарды окугула деп фукахалар жеңилдик кылып бөлүп койгон. Биз ар дайым инна атайна вал аср, кул аузу бираббил фалак, нас менен намаз окуйбуз. Өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул сүрөлөр менен шашылыш учурда, сафарда окулат. Шашып турасың, сафардасың, жумуштасың, тез барышың керек, ошондо окулат. Ар дайым адаткан болбойт. Ошон үчүн мусулман баласы жакшы узун сүрөлөрдү окуп шашпай намаздын такысын бергенге Алла Таала баарыбызга тоofik берсин. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн намазды нешке келгенде шашпай окугула. Айюхат толаба, айюхал улама, шашпай окугула. Акысын бергиле. Анан иншалла намаздын хакыйкаты келет. Медреседен илим албасаңар дагы жок дегенде 6 жыл, 7 жылда намаз окуган үргөнүп кетсең, ошо сен үчүн утук. Сен үчүн бакыт ошол эң чоң. Жок дегенде намаз окуган үргөнүп кетейлик. Ошон үчүн шашпагыла. Фукахалар буларды атая жазып койгон, ошон үчүн амал кылсын деп. Ошого иншалла кайра намаз окуп атабыз. Аллах субханаху ва таала намаздын хакыйкатын баарыбызга насип кылсын. Важибатус сала, намаздын важиптары. Намаздын фарздары бар, важиптары бар. Фарздарды рукун деп айтылат. Алар асыл. Ал фарз ада болбосо, аткарбасаң намаз болбойт. Мисалы сажда кылбадың, сажда фарз, намаз болбойт акыры. Руку кылбадың, кыраат кылбадың, кыям кылбадың, ила ахирихи фарздарын аткарбаган болсоң, анда намаз болбойт, такыр болбойт. Экинчи даражадагы өкүмдөр бар, алар важип дейт. Важибатус сала, намаздын важиптары. Аларды атайлап кылган болсо, анда дагы намаз кайтарыш керек болот. Атайлап важибат тарк кылган болсо, анда аны да кайтарыш керек болот. Атайлабаган болсо, анда анын жолу бар. Аны сажда сахв менен толуктурса болот. Сажда сахв деген жаңылышуу саждасы. Эки жолу сажда кылып, ошол кемчилдик болгондо жойсоң болот. Кыскасы, жаңылышып калган болсоң, важипта аны сажда менен жойсо болот. Фарзды жой албайсың. Сажда сахв менен, башка менен жой албайсың. Анын бир эле жолу кайта окуш керек болот. Фарздан кийин келе деңгээлдеги нерсе бул некен? Важиптар. Важиптарга көңүл буруш керек. Буларды дагы так аткарыш керек. Түшүнүңөрбү? Важиптар деле аябай көп. Муттафакын алей болгон важиптар бар. Ихтилаф болгон важиптар бар. Биз эми бул жерде силерге негизги муттафак болгон эле важиптарды айтабыз. Дагы башкалары деле өкүмдөрү бар. Биринчиси кыраатул фатиха. Эң биринчи важип кыраатул фатиха. Фатиха сүрөсүнү окушулук важип. Ханафи мазхабында мутлакул кыраат бул фарз. Факрау ма таяссара минал Кур'ан. Бул мутлакул кыраат ме фарз. Ал эми фатиханын өзү Ханафи мазхабында важип. Фатиханы окушулук башка мазхабтарда фарз. Ла салата илля би фатихатил китаб дегенден башка имамдарда, калган 3 имамда фатиханы окушулук фарз деп айтылат. Бизде фарз эмес, важип. Ошон үчүн ким эгерде фатиханы атайлап окубай койсо, окубай койгон болсо, анда ал намаз болбойт. Кайтарып окуйт. Атайлаган жок, унутуп калды. Кийин сажда сахв кылса, сажда сахв менен ал толук болот. Түшүнүңөрбү? Сажда сахв кылса толук болот, болсом толук болбой калат. Ошон үчүн Фатиха сүрөсүнү билишлик ар бир мусулманга фарз. Фатиха жана башка 2-3 сүрөнү бирип намаз окуй турган деңгээлде сүрөлөр жатташлык ар бир мусулмандын милдети фарзы. Намаз окуса, Фатихасыз намаз болбойт. Ошон үчүн эң биринчи важип бул некен? Суратул Фатиха. Фатиха сүрөсүн окушулук. Экинчи важип замму сура. Зам сура кылабыз. Ошол Фатиха менен кошо дагы сүрө кошулат. Аны өзүң тандап кошосуң. Сүрөнү дагы кошулук шарт. Албетте сүрөдө эң азы 3 аят болсун деген. Эгер 1 аят болсо узун болсун деген. Бул эң азы деген сөз. Калганы хадис кыраат, бабыл кыраатты окуйсуңар, айтылган канчалык деңгээлде окулат дегенде. Эң узун намаз фажрда окулат. Эрте менен багымдат намазды эң узун окуйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 100 аятка чейин окуган. 80-100 аятка чейин окулат. Эң узун окулат фажрда намаз.
Andan keyingi uzun namaz zuhurda okunat. Andan keyin işada okunat. Andan asır, andan maghrib. Uşuntu okunatkan dengilleri var. Bu en az degeni Zam suranın en az 3 ayet bolsun, je bir ayet uzun ayet bolsun. Mesela ayet-el Kürsü siyaktı, je başka ayetler uzun bolsa jarayt. Ol bolsa andan az bolsa bolboyt. Oşun üçün Zam sura bul dagı meneken vacip. Zam sura koşuş gerek. Eğer bir adam Zam sura okubay kalgan bolsa, azır aytабыз. Anda kayra ne kılat? Atayla okubay koysa vacip çok bolgonduktan sajda sahvi kılat. Endi namaz bolboyt, ataylagan bolsa. Жаңылышып калган болсо, сахван насиян болгон болсо, сажда саху кылат, сажда саху менен гана ал толуктанат. Осом толук болбойт. Андан кийин адау куллу фарзин фи махаллихи. Ар бир фарзы өз ордунда аткаруу. Рүкүнү рүкүдө, сажданы саждада, тартип менен, кавма, жалса, кыям, кыраат бардыгын өз ордунда аткаруу бул дагы важип. Эгерде ордулар алмашып кетсе, онда дагы маселе бузулат. Ар бир рүкүндү өз абалында аткарыш керек. Саждага кылбай туруп рүкүгө барган болбойт. Рүкү кылбай саждага кетип калган болбойт. Эки сажданы бирөө таштап койгон болбойт. Түшүнүңөрбү? Ила ахиреки тартип бузулса, мында дагы не болот? Атайлаган болсо намаз бузулат, атайлабаса сажда сах менен намаз толук болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн адау куллу фарзин фи махаллихи бул да важип. Андан кийин тaqdimul Fatiha ala сура. Biz qiraat kılganda birinci Fatiha'nı okuyuyoruz. Anan süret okuyuyoruz. Zam surani. Teskere kılgan bolboyt. Çünkü birinci Fatiha okulat, wala zallin amin degenden keyin endi sen zam sura koşasın. Al jerde adaştırgan birinci zam surani okup ardından Fatiha okuganda bolboyt. Çünkü taqdimul Fatiha ala sura bul da vacip. Qiraatu sura ba'da al-Fatiha. Bul da vacip. Qiraatu sura bul da vacip. Ada'u ruku ba'da qiraatu sura. Ada ruku ba'da sırati sura. Rüküden keyin, süreden keyin, kıraattan keyin rükü kılışlık. Bu da vacip tertip. Birinci Fatiha'nı okudum, ondan keyin Zam sura okudum, yemi rükü kılasın. Şu tertibine getirsin. Ada ruku ba'da kıraati sura. Ada secde ba'da ruku. Secdede neden keyin kılasın? Rüküden keyin kılasın. Bunlar bardığı tertibine gelgen meseleler, hazır aytgan meseleler. Anan al-qa'datul ula. Qada ula, qada akhira deydi. Qada ula degeni birinci oturgan aytilat. 4 reketlik namaz bolsa, 2 reketten oturabız. Uşul oturgandı qada ula deb aytilat. Qada akhira degeni ahirgisi 4-nji reket oturganda aytilat. Oşol qada ula da dagın oturuşluk bul dagın neken vacip. Qiraatut teşahhud fil qadateyn. 2 qadada birinci oturganda ikinci oturganda dagın taşahhudtu at-tahiyatu lillahi deb at-tahiyat okuşluk bul dagın vacip. Qunut fil vitr bul dagı vacip. Vitr namazında okuyubuz. Qunut duasını bul dagın vacip. Düşünüңөрбү? Al-khuruj minas salat bit-taslim bul dagı vacip. Namazda salam berip namazdan çıgуу bul dagı vacip. Demek salam berбестен чыгып кеткен болсо эмне болот? Азыр айтабыз, важип тарк болгон үчүн атайласа иада кылат намазды, кайтарат. Айтайлабаса анда сажда сах менен толук болот. Ta'dilul arkan. Ay adaul arkan fi tumanina ve i'tidal. Ар бир rükündü şaşpay, akırındık men atkаруу. Бул дагы важип. Ta'dilul arkan бул дагы Ханафи мазхабында важип болгондар. Мисалы, rükü кылдың, rüküдөн кийин тик турдуң. Тик турганда ушундай турушуң керек. Ар бир мүчө өз абалына кайтып келсин. Кыймыл аракет токтосун. Ошо ta'dilul arkan. Бул важип. Эптеп эле, мынтип эле тик тура эле кетип калсаң болбой калат. Саждада ошондой, rüküдө да ошондой, отурганда да ошондой, бардыгында ар бир амалды толук кылыш керек. Отурдум, отур. Rükü бардым, rüküгө бар тегиз. Кайтып келсин. Ар бир мүчөң кайтып кетип, кыймыл аракет токтош керек. Düşünüңөрбү? Кыймыл аракет токтош керек. Ушул туманин деп айтылат, ушул i'tidal деп айтылат. Ушул шарт намазда. Андан кийин экинчи rükүнгө, экинчи аракет башташ керек. Ага жетпестен туруп баштап койсо, ал туура эмес болуп калат. Düşünüңөрбү? Ta'dilul arkan бул дагы важибат. Демек, эмне болду? Негизинен важиптар ушулар. Ушуларды бирөөсүнү таштап койсо, же тaqdim ta'khir кылып койсо, анын себебинен намазда эми кемчилдик болот. Al kemcillikti biz emin sajda sahv menен жоёбуз. Sajda sahv menен жоёбуз. Аны babı sajda sahv деген өзүнчө бапта дагы кандай сүрөттөрү бар, алар бардыгыны бит тафсир иншалла баян кылынат.
Egerde bir adam namazda bir ayet uzun ayet okusa, C 3 ayet okusa, kısa ayet, C Fatiha'dan başka sureni okusa, Fatiha'nı okuvasa, C Fatiha'nı okusa, biroq Fatiha menen qo'sho uzun ayet bir ayet, C 3 ayet okuvasa emne bolot dese, فَاِنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ عَمْدًا تَجِبَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ الصَّلَاةِ Bayağı mesele. Ataylap kılgan bolsa, şu suretin barında namazı kaytarat. وَيَأْسِمْ اِلَّمْ يُعِيدْ Kaytarmasa günökör bolat. وَاِنْ فَعَلَ سَحْوًا Ne kıldı? Adaş kılgan bolsa, يَسْجُدْ لِسَحْوِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ الصَّلَاةِ Çünkü demek ne oldu? Uzun ayet okudu bir ayet. C 3 ayet kısa okudu. C Fatiha'dan başka sureni okudu. Fatiha'nı okuyan yok. C Fatiha'nın özünü okuyup koydu. Sure okuyup koydu. Zam sura kalıp gitti. C Fatiha kalıp gitti otat. Çünkü C ne oldu? Tartip buzur otat. Uşu sebepti. Emi ataylap kılgan bolsa namaz buzur otat. Kaytarıp okusun. Ataylap kılgan bolsa sajda sahvi kılat dagın. Sajda sahvi menen namazı tolup bolup keteti. Bu da köp kezdeşet. İkinci sureti. İkincisi 4 rekat namazda qada ulaq oturgan yok. Oturgan yok. Biroq C oturdu ve lem yaqra teşahhud eken. Oturdu biroq teşahhud okugan yok. Bunda dagın bayağı mesele. Ataylagan bolsa namaz buzulat, ataylagan bolsa sajda sahvi menen toluq bolat. Misali bir adam ne kıldı? 4 rekatni birinci rekatda oturmadı. Asıl mesele oturuş gerek, oturba koydu. Anda tark bolgan üçün namazды kaytarat. Ataylagan bolsa. Ataylagan bolsa sajda sahvi kılat dagın, sajda sahvi menen namazı toluq bolat. Çünkü oşonda ile teşahhud okubay koydu. Sebep teşahhud dagın özünçe farz, vacip. Qada özünçe, al jerde qadada oturganda teşahhud özünçe, ökö başka vacip. Çünkü jönlü oturgan bolsa teşahhud okubagan üçün tark vacip bolat. Oşoň üçin ökö başka vacip, ökönü teň kaldırgan bolsa, je birөөsүn kaldırgan bolsa, agam ne bolat? Sajda sahvi vacip bolat. Bir adam teşahhuddan keyin, oturgandan keyin salam bergen yok. Süylep saldı. Özü salam beriş gerek bolsa namazdan çıkış üçün süylep saldı. Aw qama ve kharaja minel mescid. Je meşitten çıkıp ketdi. Je namaza karşı bolgan işlerden birөөsүn kılıp koydu. Farz sakıt bolat. Biroq yajibu aleyhi i'adatus salah. Sebebi buga ne vacip ede? At-teslim. Namazga assalamu aleykum ve rahmetullah, assalamu aleykum ve rahmetullah dep çıkışlık da vacip boldu. Uşul vacipti atkargan yok, oşoň üçin namazı kaytarat. Çünkü namazga ne oldu? Oturdu da attahiyatты okudu, salavatты okudu, duanı okudu dagın, keyin süleşip ketip birөө menen. Salam berbeyle. Ya turup basıp ketip kaldı. Namaza karşı işlerdi kıldı. Bu ne oldu? Namazdan çıkıp atat. Biroq namazdan çıkış tertibini buzup atat. Çünkü namazdan çıkanda salam berip anan çıkış gerek edi. Tahlilu hat-teslim hadiste gelet. Oşol bolbogon üçün emin bul namazı kaytarıp okuydu. Çünkü kaytarbasa namazı bolbay kalat. Oşonda ile bir adam birinci sureni okup koydu. Keyin Fatiha'nı okudu. Ne oldu? Tertip özgördü. Bunda da ataylap kılsa namazını kaytarlap okuydu. Ataylabasa sajda sahvi kılat, kaytarıp okulbaydı. Birinci Fatiha okuş gerek bolçu, andan keyin zam sura okuş gerek ele. Bu adaştırıp koygan üçün, tertip oturgan üçün bu kadagın sajda sahvi vacip bolup kalat. Keyber suretleri var, sajda sahvi vacip bolboy, sebebi alar sünnet, başka amallar bolat bollar. Çünkü vacipte sajda sahvi menen tolup bolat. Emi sünnetlerde, mustahaplarda kemçilik bolsa, al kemçilik günökör bolaсын, biroq an tolup aytılgan jolu jok. Tolup aytılgan jolu jok. Biroq namaz naqs bolup bola berет. Misali bir adam rüküde keyin Semiallahu limen hamide degen jok. Rüküden keyin Semiallahu limen hamide deş gerek. Bu sünnet. Çünkü je sajdada rüküde Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la degen tasbihler aytkan jok. Je olsam qadada oturganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytkan jok. At-tahiyattan keyin salavat okuş gerek edi. Salavat aytkan jok. Je dua kılgan jok. Namazı bola beret. Sajda sahvi vacip emes, biroq bu ne oldu? Muhalefat sünnet. Sünnetine karşı çıktı. Sünnet atkargan jok. Oşoň üçin sünneti jok, namaz bolup kalat. Oşoň üçin tasbih aytışlar, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, Semiallahu limen hamida, Rabbana lekal hamd, Peygamberimize salavat ayttu, dualar bari sünnet amallar. Bulardy kılbay kalgan bolsa, namazı bola beret. Biroq namaz tolup bolbay kalat, halafat sünnet, sünnetine karşı çıkan bolat. Oşoň üçin sünnet tarikasy menen okuş gerek.
Сажда сахвы бир гана важиптар кылганда болот, же алмаштырганда болот. Ошондой эле бир адам баягы колун көтөрүп намаз окуйт, Аллаху акбар деп. Башында ошо такбир тахримин айткан жок. Айтты, бирок колун көтөргөн жок, Аллаху акбар деп. Намазды баштап кетти. Намазы боло берет. Бирок хилафы сүннө болот. Сажда сахвы важип болбойт, бирок хилафы сүннөт болот. Келип алып эле окуп келди. Колун көтөргөн жок. Аллаху акбар деди, тахрим айтты, колун көтөрбөдү. Хилафы сүннөт амал кылды, бирок намазы жарай берет. Жана ошондой эле ар бир рекеттин башында бисмилла дешлик да сүннөт. Биринчи рекетте бисмилла аузубилла менен баштайбыз. Экинчи рекетке турганда дагы бисмиллахир рахманир рахим деп аны башташ керек. Бул дагы сүннөт. Түшүнүңөрбү? Жана ошондой эле бир адам сажда кылганда жерге пешенесин койсо, бирок мурду тийбесе саждага. Пешенеси тийди, мурду тийген жок. Намаз боло берет. Түшүнүңөрбү? Эгерде мурдуну тийгизсе, пешенеси тийгизбесе, үзүрү жок болсо намаз болбойт. Асыл жабаха муну. Ошон үчүн пешенеси тийди мына жери. Мурду тийбей калды, намаз боло берет саждада. Экинчи сүрөттү мурдуну тийгизди, пешенеси тийгизген жок. Мурдуну тийгизип койду. Үзүрү жок. Үзүр болсо боло берет намаз. Үзүрү жок, мурду тийди, пешенеси тийбейди, намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе, эгер рүкүдөн тегиз тик турбастан туруп эле саждага кетип калса, намаз болбойт. Рүкү кылып атат, эңкейди, тик туруш керек. Эңкейип эле мынтип эле кетип калды саждага, намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Турганда туруп, тадил аркан болушлук важиптар болуп атат булда. Ал эңкейгенден кийин кайра туруш керек. Кайра туруп, андан кийин саждага кетиш керек болду. Эңкейген учурда эле бир аз эле туруп кетип калган болсо, анда дагы намаз болбой калат. Намазга тик туруш керек. Ошон үчүн кайра айтамын, тадил аркан өтө зарыл маселе тургандар. Важип маселе шашпай аткаргыла. Ар бир амалды, ар бир рүкүндү, фарз, важипты, сырткы амалдарды дагы шашпай аткарыш керек. Ансыз намаз болбой калат. Ошондой эле эки сажданын ортосунда бир адам отурбаса, же болсо сажда биринчи саждадан башын мынтип эле көтөрүп туруп, экинчи саждага кетип калган болсо, намаз болбойт. Экөө бир сажда болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Кээ бир адамдар ушундай кылат, мынтип окуй берет, билесиңерби? Бул туура эмес. Биринчи сажда кылдыңбы? Субхана раббиял азим, субхана раббиял азим, субхана раббиял ала, кийин турасың. Отурасың, кайтып отуруш керек. Тадил аркан болсун бул жерде. Андан кийин экинчи саждага барышың керек. Сен биринчи саждада туруп эле, бир аз башың көтөрүп эле кайра мындай кылсаң, тоок чокугандай кылып, анда намаз болбойт. Ал экөө бир сажда болуп эсептелет. Эми намазды кайтарсын дейт. Эгерде ошол учурда кайра келип туруп саждасын отурган болсо, отуруп кийин кайтарган болсо, анда намаз болот. Накыс болот, бирок намаз болот. Дагы бир маселе, эгерде баягы саманга, баягындай пактага, жумшак нерсеге сажда кыла турган болсо, барганда саждага баш койгондо барып баш токтош керек. Баш келип жайлаган керек. Мына турат го катуу болуп. Эгер ушундай болуп, башың бир жерге барып орнош болсо, намаз болбойт. Намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Пактага, чөпкө, же саманга, же жумшак нерсеге сажда кылып атасың. Башың кирип кетип, кире бересиң. Барып токтогондо, ошол жерден сажда башталат эми. Ага чейин мынтип эле койгон болсоң, башың кирип кетип, токтогон жок, сажда болбойт. Жумшак нерсеге сажда кылганда, баштын барып токтоосу өтө зарыл. Ансыз намаз болбойт. Эми кээ бир адам кээде эмне кылат? 4 рекеттик намаздарда 3-чү, 4-чү рекетте Фатихадан кийин сүрөнү окуп коет. Асыл маселе фарз намаздардын 1-чи, 2-чи рекетинде эле кыраат кылынат. Зам сүрөнү кошуп окулат. 3-чү, 4-чүдө Фатиха эле окулат. Бир адам 3-чү, 4-чү рекетте адашып зам сүрө окуп койду. Түшүнүңөрбү? Ихласты окуду, фалакты окуду, окуп койду. Эмне болот десе, намаз бузулбайт. Намаз болбойт, намаз боло берет. Ага сажда сахвда важип эмес. Түшүнүңөрбү? Сажда сахвда важип эмес. Бирок мындай кылбаш керек. Мындай кылбаш керек. Жаңылышып окуп койгон болсо, намаз боло берет. Андан кийин ошол эле маселе 3-чү, 4-чү рекетте фарзда намаз окуп аткан адам да ыктыяр берилет. Кааласа Фатиха окусун, кааласа тасбих айтсын, кааласа унчукпай турсун. Уруксат берилет. Тасбих айтканда дагы 3 тасбих мыдарча турат, кийин рүкү кылат. Намаз боло берет. Бирок афзели Фатиханы окушулук. Түшүнүңөрбү?
3-cü, 4-cü rekatda ixtiyar berilip atat. Al жерде qiraat farz болгон үчүн сен турганда Фатиханы окусаң да болот. Tasbih okusaң да болот. Үн чыкпай турсаң да болот. Бирок афзели эмне экен? Фатиханы окушулар. Фатиханы окуп анан барган жакшы. Мисалы сапарда тез окуштурган ушулар болуп калса, ошондо үн чыкпай туруп же 3 жолу tasbih айтып коюп окуса деле шарият уруксат берет. Жана маселе Фатиханы зам сураны окушулук биринчи, экинчи рекетте билесиңер фарз, важип. Фарз биринчи, экинчи рекетте кыраат кылыш керек болот. Эгерде биринчи, экинчи рекетте окубай калган болсо, анда ухраяйин 3-cü, 4-cü рекетте окуйт. Биринчи, экинчи рекетте окубай калдың намазда, кыраат кыла албай калдыңбы, анда 3-cü, 4-cü рекетте аны кайра окуйсуң. Түшүнүңөрбү? Атайлап кылган болсо, ушуну атайлап, анда кайра намаз кайтарып окуйт. Атайлабай кылган болсо, унутуп калып, биринчи рекетте унутуп калды, 3-cü, 4-cü рекетте эстеди дагы Фатиха менен зам сураны окуду. Анда сажда сах важип болот. Сажда сах менен эми намаз дурус боло берет. Түшүнүңөрбү? Жалгыз окуган адамды айтып атат, бул дагы керектүү маселе. Жалгыз окуган адам кыраатта Фатиханы, сүрөлөрдү сырран окуйт. Сырран дегени өзү угуш керек турганда. Көп ушуга маани бербейт. Сыр дегени үн чыкпай тур деген эмес. Ичиңде оку деген үн чыкпай кой деген эмес. Ичиңде оку. Эң азы окуганыңды өзүң ук. Алхамдулиллахи раббил аламин окуп атасыңбы? Ошо оозуңдан чыкканын кулагың угуш керек. Ушул экөө жакын нерсе. Оозуңдан чыкканын кулагыңда укпаса намаз болбойт. Бирөө укпасын мейли. Бирок өзүң окуганыңды өзүң ук. Кээ бирлер үн чыкпай отура берет. Же үн чыкпай оозун кыймылдатып коет, намаз болбойт. Сыррын адынасы, сыр окуганда, махфи окуган намаздарда, жашырын окуганда, ичинде окуганда, анда окуганын өзү угуш керек. Окуганын өзү угуш керек. Ошон үчүн жалгыз окусаң, сырран окуган намаздарда окуганыңды өзүң ук. Кээде имам окуганы микрофондон угуп кетет эчтеке эмес. Окуганы угуш керек. Жок дегенде өзү угуш керек. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Фатиха окуйсуңбу, зам сура окуйсуңбу, ат-тахият окуйсуңбу, салават окуйсуңбу, эмне окусаң, ошону өзүң ук. Өзү угушулук шарт балдар. Эгерде өзү да укпаса, жөн эле оозун кыймылдатып койсо, жөн эле эстеп койсо Фатиха сүрөсүнү, аны менен намаз болбойт. Ал кыраат эмес. Түшүнүктүүбү? Жана намазда бир сүрөнү тайын кылып алып, ошону гана окуйм деп тайын кылып койушулук макрух. Ар дайым ушуну гана окуймун, инна атайнаны вал асрды, фалак насты окуйм деп тайын кылып койгон болбойт. Макрух. Албетте хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир намаздарда көп окуган хадистер бар, сүрөлөр бар. Аларды пайгамбарыбыз сүннөтүгө иттиба кылып окуп койсо боло берет. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эрте менен фажирдын сүннөтүндө биринчи рекетте кафирунду окуган. Экинчисинде ихласты окуган көбүнчө. Жана витр намазында биринчисинде саббих исма раббика ла'аланы окуган, экинчисинде кафирун, үчүнчүсү ихласты окуган. Буларды анча-мынча сүннөт ниетте окуп койсо болот, ар дайым эмес. Бирок ар дайым эле бир эле сүрөнү белгилеп коюп, ушуну гана окуйм деп белгилеп койгон туура эмес. Бул дагы макрух болот. Жана намаз окуп атканда экинчи рекет биринчи рекеттен узун болбош керек. Түшүнүңөрбү? Ар бир рекеттин акысын бериш керек, бирдей болуш керек. Албетте фажирдын биринчи рекети узун болсо болот. Себеби ал вактул наум гафлат. Адамдар уйкуда болот, ошон үчүн келип калсын, жетишип калсын деп узунураак кылса болот. Ансыз деле ал узун болот. Башында сана окулат, кийин ауыз окулат, кийин бисмилла окулат, ошондо ал узунураак болот. Фажирдын биринчи рекети, экинчи рекеттен узунураак болсо болот. Бирок калган намаздардын ар бирине бирдей вакыт бериш керек. Ар биринин акысы бирдей. Бирин узун кылып, кийингилерин кыска кылган болбойт. Түшүнүңөрбү? Биринчи эки рекет экөөнү тең. Эмне кылыш керек экен? Вактыны берип бирдей окуш керек. Эгерде намазда турганда тарат сынып калса, жел чыгып кетти, мурду канап кетти, башка болуп кетти, тарат сындыбы? Тарат алат да намазды кайтарып окуйт. Тарат алып келип намазды кайтарып окуйт, ал намаз болбойт. Андан кийин намаз окуштун дагы мустахаб амалдарында шейх баяндап кетиптир. Мустахабдарга да көңүл буруш керек туугандар. Сажда кылган учурда ошол турган учурунда экен биринчиси. Турган учурунда сажда кылган абалыңды кара дейт, сажданы кара дейт. Турганда алаңдап алдыңды караба, жаныңды караба, оң тараф, сол тараф эмес, сажда кылган жерин карап турушулук мустахаб. Сажда кыласың, ошол жерди карап турушулук мустахаб. Түшүнүңөрбү? Рүкүгө барганда бутуңду карап тур дейт, бутуңдун астыны, бут жагыңды, бул дагы мустахаб амал. Сажда кылганда мурдуңду карап тур дейт, мурдуң тарафты, көзүңдү топтоп, бул дагы мустахаб амал. Салам бергенде оң тарафка караганда оң муруңду, желкеңди карап.
Sol tarafta sol tarafta qara. Tushundingizmi? Jana estegin kelgende og'zingni chap. Mümkün bo'lishuncha qo'ling bilan chap. Jana jo'tirgin kelsa, mümkün bo'lishuncha jo'tilboganga harakat qil deydi. Bular bardigi namozning mustahablari. Mana shunday tartib bilan inshaalloh namoz o'qisak, namozning haqiqati keladi. Ana namozda qashnayversang, ikki chaqni qarayversang, kiyim bilan o'ynayversang, kiyimni tartaversang, debele o'qisam deb namoz o'qisang, Alloh qabul qilmaydi. Shayton namozga kelganda aga bir yerini qitishtiradi, bir yerda eslatib qo'yadi, bir yerga qila qo'yadi, aga ma'ni berbesh kerak. 5-10 minutga chidab qo'y. Gönüllü qaşnayverbe, gönüllü qimil harakat qilaverbe. Namoz buzilmasa da makruh bo'ladilar. O'shaning uchun o'ta ko'p qimil harakat qilgan bo'lmaydi. Andan alis bo'lish kerak. Tushundingizmi? Demak, mana shu hozirgi aytilgan masalalar, ular namozning vojiblari, qiraatul Fatiha, Fatihani o'qishlik, zamsir o'qishlik, farz o'z mahallida qarashlik, Fatihani suradan oldin o'qishlik, Fatihadan keyin sura o'qishlik, rukudan keyin suradan keyin rukuga borishlik, rukudan keyin sajdaga borishlik, qadavula, tashahhud, qunut o'qishlik, salom bilan chiqishlik, ta'dillar kan, ularning barligi vojibat. Ular birisi buzilib qolgan bo'lsa, ataylab qilgan bo'lsa, namozni qaytarish kerak bo'ladi tuganlar. Ataylab olsa, sajda sahv bilan to'liq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barimizga to'liq chiroyli namoz o'qishlikka tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta